Бүгін 23 сентябрь 2021 жыл Жайыл Баатырдын музейине жана ошондой эле Жайыл Баатырдын ордосуна Жайыл ата коомунун негиздеген аксакалдарыбыз келип, бүгүн 30 жылдыкка карата жана ошондой эле Жайыл Баатырдын рухуна таазим этип, Куран окутуп, дасторкон жайып, 2 айылдын эли менен келип отурат. Азыр Жайыл ата коомунун негиздеген аксакалыбыз Ажакмат байкеге сөз беребиз. Assalamu alaikum. Bardıq maqtı Allah'a olsun, anı Peygamberimiz olsun. Bugün bunu Jayıl atamızın eserine gelip eskeriyor. Kur'an okuduğu Jatavuz ayınдағы aksakallar, ayınlar ballar, kızlar, kızmat kılatan Jayıl atamız Ulu Jayıl'ın urpaqtары деген namının bütün kırmızıya karagan Ulu Jayıl uağında urpaqtarım kenen yaşasın dep kenen жерді қалдырып кеткен. Ал киши айтқан жақсы улуу сөзі бар. Кейін ел көбейеді, жер тарайды, жер талаш болады. Ошондо кенен жерде урпақтарым жашасын деп, ошо жерлерді барын алдырып, сақтап, башқа жоолорго алдырбай, елін барлы жерге жайгатып, Сарыөзөн чүйдүн бойында бүтүн кыргызды барын жайгаштырып, калмакты кубалап, тияғы ат башын арынға чейін, көлдің башына чейін кыргыздын барын калмактарды кубалагандан жайгаштырган Жайыл атабыз айтып кеткен сөзү азыр аңыз болуп, эл көбөйөт, жер тарыйт, ошондо жер талаш болот, ошондо кенен жерде жашайсың деп айтып кеткен сөзү бүтүн улуу Жайылдын урпактары айтып кеткен сөзү деп элге тарап жазылып, китеп болуп жазылып жатат. Эми Жайылдын кылган эмгеги, кылып кеткен, калтырып кеткен осуяты эл үчүн, жер үчүн, балдар үчүн, кыргыз эл үчүн деп калтырып кеткен алиге катмарланып жатат. Кыргыз элинин мен деген мыкты жазуучулары, сүрөтчүлөрү, чыгармачылары эгендери алиге бул Жайылдын тарыхын чечмелеп жазып бергенге жетише албай атышат. Кудай буйрса жазылат. Китептери дагы, кинодору дагы, сүрөттөр да тартылат, картиналар тартылат. Кудай буйрса улуу адамдын урпактары бүгүн жер жүзүнө тарап